Банан жегisi келген милиция кызматкери. Токмуктун дүкөнүндө патрулдук милициянын инспектору банан менен алдамчылык кылган деп айыпталууда. Бул тууралуу соц тармактарда видео тарап жатат. Бул кызматкер биздин дүкөнгө келип, аз салмакта банандарды алып, таразалап, баштыкка стикер чаптайт. Андан соң чоң салмактагы банандарга алмаштырып кетет деп айтып беришкен дүкөндүн кызматкерлери. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. Маалымат Благы, говорит ИВ. Маленький положил назад. Олтағындарын алдық. Гаишін ұзын Таиландда Кыргызстандын жараны зордуктоо айыпталууда. Таиландда Кыргызстандын жараны зордуктоо боюнча айыпталууда. Бул тууралуу Таиланддын маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык 28 жаштагы СЖ аттуу кыргызстандык ММА мушкери Пухетте Машыгат 19 жаштагы жабырлануучунун айтымында ал саунада иштейт. 21 августта машыгуудан кийин келген СЖ процедураларды кабыл алып сыртка чыгып кеткен. Кыз бөлмөнү тазалоо үчүн киргенде шектүү тез эле кайтып келип сортуктаган деп жазылат маалыматта. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат Благы, говорит ИВ. Москвада кыздарды зордуктап видеого тарткан делген кыргыз жарандарынын иши сотко өттү. Москва шаары боюнча тергөө комитети 2 кыргыз жаранына карата тергөө иштерин аныктап, иштин материалдарын сотко жөнөттү. Аларды Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 131 беренесинин 2-бөлүгү топ болуп зордуктоо боюнча айып тагууда. Кылмыш 9-июлга караган түнү Орусиянын борборунда болгон. Тергөөнүн версиясы боюнча кылмышка шектүүлөр мас абалында Мир проспектисинде жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринин батиринде уктап жаткан тааныш 2 кызды зордуктап кетишкен. Ошол эле учурда алардын бири кылмыштыкты уюлдук телефондун камерасына тартып алган. Телефон шектүүлөрдүн жашаган жеринен табылган. Маалымат Благы, Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Жайыл районунун прокурорунун жардамчысы менен жактоочусу кармалды. Чүй облусунун Жайыл районунун прокурорунун жардамчысы жана жактоочусу пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жайыл районунун прокурорунун жардамчысы ишенимдүү адвокат аркылуу айыптоонун квалификациясын жеңилдетүүчү жагын өзгөртүү жөнүндө маселени оң чечкендиги үчүн пара алгандыгы аныкталган. Тактап айтканда, козголгон кылмыш ишинин алкагында башкы прокурордун ичкиликтүү башкармалыгы менен биргеликте тергөө акча чараларынын комплекси жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө кылмыш ишинин фигурантынын 80 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алган жактоочу кармалган. Ал алынган каражаты Чүй облусунун Жайыл районунун прокурорунун жардамчысына кылмыш ишин беренелерин анча оор эмес беренеге жеңилдеткендиги үчүн пара катары өткөрүп берген. Тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы менен адвокат кылмыш жаза кодексинин 345 беренеси пара берүү менен прокурордун жардамчысы кылмыш жаза кодексинин 342 беренеси пара алуу менен айыпталган. Маалымат Благы, Сереп Медиа. Көчөгө таштап салган Ноокенде ичкимдик ичкендер мушташып, бирөөсү көз жумду. Ноокенде өз ара келишпестиктен улам чыккан чыр өлүм менен аяктады. Бул тууралуу ЭМден билдиришти. Милицияга 4-сентябрь күнү Кочкор Ата шаарындагы жолдун четинде адамдын өлүгү жатканы боюнча маалымат түшкөн. Биринчи кароо жүргүзүү учурунда зомбулук колдонулуп өлгөнү байкалган эмес, бирок экспертизанын жыйынтыгы менен келтирилген жаракаттар аныкталган. Анын ким экендиги аныкталып, ал 1988-жылы туулган жаран экени маалым болгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы кылмыш ишин жасоого шектелген жаран такталып кармалды. Кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пункту ден соолукка оор залал келтирүү этиятсыздыктан адамдын өлүмүнө алып келсе, өзгөчө оор залал менен кылмыш иши козголгон. Болжол менен 2-сентябрь күнү Кочкор Ата шаарынын 1981-жылы туулган тургуну өзүнүн үйүндө маркум менен медициналык спирт ичип, экөөнүн ортосунда келип чыккан чырдан улам мушташа кетишкен. Бир аз убакыт өткөндөн кийин үй ээси аны казы болуп калганын байкаган. Шектүү кылмыштын изин жашыруу максатында маркумдун өлүгүн өзү жашаган даректен бир нече көчө ылдый барып таштап кетип калган. Шектүү кармалып камакка алынды.
Маалымат булагы Сереп Медиа. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылгым сөйлөп, атым Айнагүл, кызым аярда 2 жашта. Ошо жүрөгүмдө парок болуп, бир тешиге чоңураак болушуп, протон чоңураак өпкөсүнө кан кетип баштаптыр. Ошонун себебинде тез арада операция кылышыбыз керек болуп жатат. Ошо каражатыбыздын жетпегенине байланыштуу сиздерге кайрылып атканбыз. Барыңыздарда да бала бар, ушундай орун эч кимге бербесин. Сиздерден суранарым ушу каражатыбыздын жетпегенине, каражатыбыз жетишпегенге байланыштуу сиздерден жардам сурап атабыз. Ушу кызыма себепкер болуп, балактан ыраазычылык үчүн жардам берип коюңуздар. Ушу тез арада операцияда өтөт. Ал каражатыбыздын суммасы $6.000 экен. Ошону өзүбүз таба алганына байланыштуу сиздерден жардам сурап кайрылып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, баарыңардан жардам сурайын, жардам берип коюңуздар. Ушу кызым аят жакшы болуп, ошого сиз Аллахтан шифасын берип, силер себепкер болушуңардан суранам. Бардык карталар өзүмө караштуу, өзүмө ачылган, аягы 94-19 эм бар. Айнагүлдү деп чыгат. Ордон келишинче жардам берип коюңуздар, суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, акыркы номерлери 2212, Курманбекши деп чыгат. Өзүмдүн менин балдарга Алла ыраазы болсун, колуңуздан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар.